Урматтуу дыйкандар жана байкабандар. Бизде жазында көчөт отургузууда кандай көчөттөрдү? Мисалы клубника, малина, алма көчөт, жашылча жемиштердин көчөтүн отургузууда ооруп калат билесиздер. Кээде тамыры чирип курап калат. Өсүмдүктөрүңүздөр өспөй курап калат. Мынакей ошонун баары неден ооруйт? Жазында пайда болгон тамыр чириги ооруларынан. Мисалы картошкада кургак чириги оорулары, өсүмдүктөрдө малина, карагат, алманын көчөтүн, койчу жашылча жемиштин көчөттөрүнүн баары ооруганда эмне үчүн ооруйт? Жердеги ошол өсүмдүктү өстүрбөй оорутуучу оору бар. Ошол оорулар үчүн атайын бизде сиздер үчүн мынакей тыркадерма лигнуром деп коет. Мына ушул дары бар. Андан тышкары бизде Випауэр деген дары бар. Мына ушул эки дары мисалы көчөт отургузууда тамыр чирип кетип атпайбы? Ошол фузариум деп коет. Мына ошол ооруну көчөт отургузганда алманын, помидордун, клубниканын жана башканын көчөттөрүн отургузганда чирип кетет. Мына ошол дарынын ордуну түү орду менен жок кылуучу дары ушулар болот. Андан тышкары жана клубникада, малиналарда туруп туруп эле клубникаларыңыздар босоруп эле чирип калып атпайбы? Серая гнил. Бизде боз чириги деп коет. Мына ошолор үчүн дагы тамчылатуу система, чачуу аркылуу колдонуучу дарылар булардын баардыгы. Мисалы тыркадермин. Бул тамчы эмени түгүнө жерге канчалык ашыкча нымдуулук болгон сайын, нымдуулук канчалык көп болсо, ошончолук бул иштөөсү жакшы болот. Себеп дегенде бул дары өсүмдүктүн тамырындагы болгон ооруларды, чириндилерди, мисалы тамырлар, эски тамырлар болсо ошолорду чиритип, анан тегерегин коргоп берет. Өсүмдүктүн өсүшүнө жакшы болуп берет. Жанагы боз чириги деп атпайсыздарбы? Мына боз чирикке дагы бул үстүнөн чачсаңыздар, жалбырактан чачсаңыздар. Жалбырактан азыркы учурда гүлдөп атканда болот ал боз чириктер. Ошон үчүн азыркы учурда ушул дарыларды колдонушуңуздар керек. Ошон үчүн мунуларды мен сиздерге сунуштайт элем да. Себеп дегенде бул ооруларды азыр жайында же болсо күзүндө жогото албайсыздар. Азыр уже жазда башташыңыздар керек. Жазында дарылашыңыздар керек. Ал эми бул жерде Випауэр деген дарыбыз. Бул өсүмдүктүн бүт майда тамырларын, жаңы тамырларды чыгарып, үстүн өстүрүп, оорудан сактап берет. Бул экөө бирдей колдонулат. Ошол клубникага дагы, малинага да, алма көчөт, жашылча жемиш көчөттөргө. Өзгөчө помидорлордо моюн чириги деп коет. Вершина гнил деп эмени тамыры чирик эмени моюну чирип калат да жердин үстүнөн. Мына ошол сынып калат. Мына ошол учурда эң сонун азыркы учурда Кыргызстанда билесиздер, көптөр помидор тигип атат. Биздин өзгөчө биздин Талас элини, анан Чүй областында. Мына ошон үчүн ушул эки дарыны сөзсүз түрдө колдоносуздар. Көчөттү отургузарда, же болбосо парникте турса дагы парникке да колдонушуңуздар керек. Азыр парникти баардыгын кылып атпайбы? Мисалы клубниканын дагы, малинанын дагы көчөтүн өстүрүп ачат. Жанагы жашылча жемиштин, алманын мынакей ошонун бүттүгүнө тамырларына баардыгына кетет. Ал эми ошолорго эле буларга эле жардам бизде Зион деген эки дарыбыз бар, мынакей эки препаратыбыз. Бул эки дары мисалы Зион. Монун ичинде мондай ачып көрсөтөйүн. Мондай гранулалар болот, тоголок таштай болгон. Бирок мунун эң жакшы эффектүүсү бул ашыкча берсең дагы өсүмдүккө зыян болбойт. Ошон үчүн көчөт отургузуп атканда кичине эле мына дарыдан мондай алып туруп, кичине эле мончалыктыр чымчып туруп, мисалы көл эменин түгүнө монтип салып койсоңуздар, бул жердеги пайдасыз жаткан элементтерди пайдалуу затка алып келип өсүмдүктүн тамырын өстүрүп берет. Жердеги тегерегиндеги азот, фосфор, калий дегендер бар да жерде. Мисалы чириндилер бар, ошолорду пайдалуу затка алып келип туруп, тамырга берип, тамырды чоңойтуп өстүрүп алганга жакшы. Өсүмдүктүн тамыры чоңойсо, демек үстү да жакшы болот. Ошон үчүн урматтуу дыйкандар, сиздерге кеңеш керек болсо, биздин астыбызда телефондор, региондорго биз салабыз, жөнөтүп бере алабыз. Кеңеш алып туруп, бизден телефон аркылуу сүйлөшсөңүздөр болот. Бизде эки сотрудниктин номери ошонун астына жазылуу. Ал эми Талас эли боюнча биздин өзүбүздүн кеңсебиздин адреси Советская көчөсү, Ширгелинин жанында. Автобекетке жетпей. Бизге келсеңиздер, ушул биздин кеңсебизден сиздерге кенен, чонон шашпай кеңеш берип туруп,
Анан сиздерге алып барып туруп колдонсоңуз, кандай кылып колдоносуздар, баарын сиздерге түшүндүрүп беребиз. Эмесе бизде баардык дарылардын, баардык астардын түрү бар. Келе бериңиздер.